байке. Мен төрөй албайм, Касым байке. Мен өмүр бою апа деп жүргөн апам атамдын экинчи аялы турбай. Балам, мен сага айтпадым беле, анын баласын урба деп. Дагы урам. Эмнеге урасың анын баласын? Ал болсо менин апам башка да айтпадыбы? Апа, неге ал башка деди? Ал кылп айтып атат, Балам, тур, чайыңды ич дагы, тренировкаңа бар. Атам. Эшиктеги балдардын баары сен апаң башка деп айтып атышат. Бирөө эле эмес, баары айтып атышат. Ади, сен апаң Айнура. Өзүң билесиң, Айнура экен. Сүйлөгөн эле, сүйлө берсин. Adlet. Ай, чоң жигит болуп калган турбайсыңбы? Кандайсың уулум? Жаным мен. Сиз кимсиз? Апей, мен тууралуу сага эч ким айткан жок беле? Жок. Мен сенин төрөгөн апаң болом. Анан неге мени таштап кеттиз? Биз ажырашканда сен кичинекей бала болчусуң. Ана мен сени алып кетейин десем, атаң өлтүрөм деген мени. Билесиңби, атаң ошондо башка бирөөнү сүйүп калган, башка бир аялды. Ана мени кууп жиберген. Ошон үчүн атам менен апам мага чындыкты айтпай жаткан турбайбы? Ошон үчүнчү сени менден жашырып, канча убакытка чейин жашырып жүрүштү. Мына сен акылдуу болуп эрезеге жеттиң, мен сени таап алдым, балам. Кайдан жүрдүң, балам? Ишиң болбосун. Добро пожаловать
Фолс. Но не для меня. Моя сестра Мейбл. Почему мы в машине для гольфа спасаемся от огромного чудовища? Әділет, сен сабақтан артта қалып жатып тұрсың. Bir нәрсе сені түйшелтіп атат окшойт. Апаңа да орай сөйлеп қаптырсың. Айтшы балам, саған не oldu? Мен Біз чындықты айтышыбыз керек окшойт. Кандай оор болгон күндө да мен бардыгын көтөрөм. Бул көчөдөн бир нерселерди угуп келип атат. Ой угуп турсаң не кылмак эле? Чындыкты айтсак, апасына кетип калса, биз эмне кылабыз? Мүнөзү да өзгөрүлүп баратат. Мага вообще сырларын айтпай калды. Бул баланы бир нерсе кылбасак болбойт го. Апа! Кандайсың? Жакшы. Сабактарың кандай? Бир аз анча эмес. Эмнеге? Сабактардан кичине артка калып атам. Анын үстүнөн сизди дагы сагынып калдым. Мени сагынып атасыңбы? Ооба. Жан. Менин атам менен Берке апам мени түшүнбөйт. А сиз болсо түшүнөсүз. А сен анда мени менен жашабайсыңбы? Менде баары жакшы. Сен эми жигит болуп калбадыңбы? Сен өзүң чечишиң керек. Макулбу, чечкин. Апам корап калат го. Апам? Ал сенин апаң эмес. Ал сен жөн эле баккан. Мына мен сенин апаңмын. Сен менин үйүмө барсаң, билесиңби? Компьютер ойнойсуң, велосипед деп берем. Аякта сен караган нерсенин баарын алып берем, баары бар. Сен өзүң чечишиң керек, чоңоюп калбадыңбы? Макулбу? Сен эми чоңоюп калбадыңбы? А сени биякта кечке сабак окута беришет, туурабы? Ооба. А сен ойлонуп көр, макулбу? Мен сага карачы, жаңы телефон алып келдим. Вау, магабы? Сага алып келдим. Көрдүңбү, аябай сонун телефон. Жаңы телефон. Жаңы телефон. Ушу менен билесиңби, экөөбүз кабарлашып турабыз. Макулбу? Макул. Ана сен баарын айтып турасың. Ана мага келесиң, ойлон, макулбу? Сен чоңоюп калбадыңбы, Макул. Макул балам, ойлон. Мына карачы, чын карап көр, кандай жакшы телефон.
Enеңni гана урайын баласы. Каякта жүрөсүң? Жүрөң түшүп калды. Ата, Кайда жүрөсүң, балам? мен ойноп. Кечке чейинби? Колуңда эмне? Муну ким берди сага? Апам, Эмне? өзүмдүн апам. Каяктагы сенин апаң, Айнура сенин апаң. Башка эч апаң жок. Угуп атасыңбы? Башка эч ким жок. Ал сени. Sen күнөөлүүсүң баарына. Sen менен апаман каттырсың. А sen болсо атамды апаман тартып алыптырсың. Баарыңарды жеп көрөм мен. Иттин баласы десе. Чаппа, балам! Билгем мен ушундай болорун. Бала эки ортодо эзилбесин. Менин же апасын тандай албай жанын кийип атат кочунак балам. Касым, Адилет менен сүйлөшүп көрчү. Sen кантесиң? Бени алып койсуңбу? Мен баарына чыдайм. Баламдын бактысы менин көз жашыман артык. Анткени мен апасымын. Касым, Не болуп кетти? Адилет кетип калган го. Балким ойноп кеткендир. Жүрөгүм сезип турат, ушу кетип эле калды. Мен кетип калдым. Апам ыйлайт деп такыр ойлогон жокмун. Атам аркаман келип бүт чындыкты айтып берди. Алардын эч бирине ишенгим да келген жок. Кала албай койдум. Апаң сага күндө тамак жасап берчү эле. Мен ишкер адаммын, мен тамак жасап бере албайм. Же ошону жей бер. Макулбу балам? Sen çık git. Жогол. Тийгизбей колуңду, капкара колдоруңду. Мен сени энелик укуктан ажыратам. Жетип түндө ошо болбогон нерсени ойлойсуңбу? Чачый күңкүлдөбөй үчүн.